Салам достор. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата Бакыян айылы Ишеналы Сүйтбек атындагы орто мектебинин окуучулары үчүн келечек билимдүү жаштардын колунда аттуу китеп окуу конкурсу болмокчу. Биз буга чейин бир айга бир китеп деп, ушу бир китептин негизинде ар бир ай сайын конкурс уюштуруп келатабыз. Бул апрель айына ийгилик бул сен китебинин негизинде китеп окуу конкурсу болот. Буга чейин китептерди бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы, Нуржигит Кадырбеков агайыбыздын эсине кайткан роза китептеринин негизинде болгон. Биз ал китептерди уюштуруучулар өзүбүз тандап, окуучулар менен конкурс уюштурганбыз. Бул жолу биз окуучулардын оюн угуп көрөлү деп, кайсы китептин негизинде оюн уюштуралы дегенде, окуучулар өздөрү ийгилик бул сен китебин сунушташты. Мына ушундай. Бүгүнкү ошол китеп окуу конкурсунун демөөрчүсү Сманалиев Элин Абдраимович акебиз өзү ошол каражат бөлүп берип, биздин конкурска демөөрчүлүк кылып атат. Албетте ыраазычылык билдиребиз. Андан тышкары ошол биздин демөөрчүгө бир ыраазычылык катарында бир блог тартайын дегенбиз. Анда эмесе. Саламатсыздарбы Бакыян айылынын тургундары, саламатсыздарбы Ишеналы Сүйтбек атындагы орто мектебинин окуучулары. Ушул келечек билимдүү жаштардын колуна дегенге уюштуруучулары Алазбеков Сыргака, Максат Жээнбековго терең ыраазычылык билдиребиз. Булар бир эле өздөрүнүн камын ойлобостон бир жалпы Бакыян элинин, Бакыян айылындагы Ишеналы Сүйтбек атындагы орто мектебинин окуучуларына терең билим алууга аябай демөөрчү болушуп жатат. Андан тышкары дагы биздин айылдын тургуну Сманалиев Эдил демөөрчү болуп жатат. Аларга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул бойдон бир эле айыл ичинде эле болуп токтоп калбастан, райондун деңгээлинде, республиканын деңгээлинде чоң масштабтарда өтүп турса, мен ишенем, Кудай буйрса, ар бир билимге умтулган балдардын келечеги биз үчүн, Кыргызстан эл үчүн чоң жетишкен ийгиликтерге алып келет деп. Дагы бир жолу ушул өзүмдүн атыман, Бакыян элинин атынан, Ишеналы Сүйтбек атындагы орто мектебинин окуучуларынын атынан Сманалиев Эдилге терең ыраазычылык билдирем. Бакыян айыл өкмөтүнүн Камаш айылынын, Тамчы булак айылынын, андан тышкары Кара Суу, Жаңы Жер, Бейшек айылдарынын башкы дарыгери Салбаева Манат Бүбежен жанында турабыз. Ошол эртеңки китеп окуу конкурсуна жалпы окуучуларга, жалпы китепкөйлөргө, андан тышкары ошол бүгүн биздин конкурста демөөрчү болуп берип аткан Сманалиев Элин Абдраимович акебизге ошол бир кабыл тилектерин айтып койсо деген максат жанына келген болчук. Анда эмесе микрофон биздин дарыгерде. Саламатсыңарбы балдарым? Келечек билимдүү жаштардын колунда конкурсу, китеп окуу конкурсу болуп аткан экен. Мына ошого мен аябай сүйүнүп, кубанып атам. Аны колдогон Сманалиев Эдилге рахмат. Бакыян айылынын тургуну болуп, мына ушул жерден өсүп кеттим деп жаштарды колдоп атканына рахмат. Мына биз мурун китепти көп окучук эле, бүгүн биз мынча китеп окудук, эртең окудук деп бири-бирибизден алып окучук эле. Азыркы заманга жараша балдар интернетке кирип, интернеттен окушу, интернетке кызыгып атат. Бирок баары бир билим алуу, илим менен кудук касы, ийне менен кудук каскандай дегендей, азыркы жаштар көп китепке көңүл бөлбөй калды. Мына ушул долбоорду уюштуруп, күндөн күнгө өнүп өсүп, мына балдарга китеп окугула деп колдоочулар, мына демөөрчүлөр чыгып атат, Эдилге окшогон. Мындан ары ушу балдар китеп окусун, китепке көңүл бөлсүн. Китеп ушу билим булагы да ал. Интернетте эмне, ал убактылуу эле. Ошон үчүн мына мен жаштарды колдойм, китеп окугула балдар. Анан бул Эдил мырзага эниме чын ден соолук, узун өмүр, бак талай калган иштерине ийгилик болсун, ар дайым жакшылык болушун деп тарбия кылып, балдарга жакшы насааттарын айтканга тилектешмин деп ыраазычылык билдирип коеюн деп асыл катары. Демөөрчү болуп берип аткан Сманалиев Эдилге чоң рахмат. Бул бала да ушул айылдан
окуп, ушул мектептен бүтүп, жогорку окуу жайларда окуп, азыр ушу сырт жакта иштеп жүрөт. Ушул Эдилге кааларыбыз чың ден соолук, үй бүлөсүндөгү бакыт, балдары менен дайыма бактылуу жашасын. Силер да ушу Эдилдей болуп, жакшы окуп, жакшы кызматтарда иштеп, ошо окуган, алган билимиңердин үзүрүн көргүлө. Ушу биз Усманалиев Эдилге чоң рахмат, ушу балдарды колдоп, конкурска колдоп атканына. Эдилге чың ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, ишине ийгиликтерди каалап кетем. Китеп окуган балдар, силер да келечекте ушул Эдил байкеңердей болуп, элибизге, журтубузга жардам берген, мамлекетке жардам берген жакшы муундардан болгула. Китеп окусаңар көптү көрөсүңөр. Ушу китеп окуганыңарды өзүңөрдүн турмушуңарга пайдаланып, жакшы жаш муундардан келечекте биз силерди көптөн күтөбүз. Келечекте мамлекетке пайдасы тийген жаш муундардан болушуңарга тилектешмин.